жерде бир канча алты бурчтуктар берилген. Алардын алгачкысын карай турган болсок, бул алты бурчтуктун бардык бөлүгү боюлуптур. Анда биз бул алты бурчтукту бир бүтүн деп эсептейбиз. Бир бүтүн. Ал эми калган алты бурчтуктар бир канча бирдей бөлүккө бөлүнүп, алардын бир канча бөлүгү боюлгон. Анда эмесе бул жерде берилген алты бурчтуктардын ичинен кайсынысы 3/2 бөлчөгүнө барабар же болбосо 3/2 бөлчөгүн түзөт. Алгач 3/2 бөлчөгүнө барабар боло тургандай кылып бир алты бурчтук сызып алалы. Бул биздин алты бурчтук. Аны эмне кылабыз? 3/2 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн бул алты бурчтукту 3 бирдей бөлчөккө, 3 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. 3 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. 1, 2, 3 бөлүккө бөлдүк. 3 бөлүктүн ар бир бөлүгү бизге негизинен кайсы бөлчөктү берет? 3/1 бөлчөгүн берет. 3/1ге барабар анын ар бир бөлүгү. Бул бөлүгү 3/1 бөлчөгүнө, бул бөлүгү 3/1ге, бул бөлүгү 3/1ге барабар. Эми биз 3/2 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн эмне кылабыз? Бул алты бурчтуктун эмне 2 бөлүгүн боюп коебуз. 2 бөлүгүн боёйбуз. 1 бөлүгүн боёдук, а бул жерде 2 бөлүгүн боюп койдук. Жалпысынан биз 3/2 бир алты бурчтуктун 3/2 бөлүгүн боёдук. Ушул 3/2 бөлчөгүн түзгөн алты бурчтукка барабар болгон бул жердеги башка алты бурчтуктарды карап көрөбүз. Ал эми бул жердеги алты бурчтук 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүккө, 6 бирдей бөлүккө бөлүнүптүр. Бирок биздин бул жердеги алты бурчтугубуз 3 бөлүккө бөлүнгөн. Анда эмне кылабыз? Анда бул жердеги биздин бул алты бурчтугубузду бирдей 6 бөлүккө бөлүп алсак болот. Ал үчүн ар бир бөлүктү 2ге бөлүп алабыз. Мисалга бул бөлүктү 2ге, бул бөлүктү 2ге, жана бул жерде 2ге бөлүп алабыз. Жалпысынан бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүккө бөлүндү. Бул бөлчөгүбүз 6 бөлүккө бөлүндү жана анын 1, 2, 3, 4 бөлүгү боюлгон. Демек, биздин 3/2 бөлчөгүбүздү биз 6/4 деп жазып алдык. Бул 2 бөлчөк бири-бирине барабар же болбосо эквиваленттүү бөлчөк. Анда бул жердеги 6/4 бөлчөгүнө барабар болгон бул жердеги алты бурчтуктарды карайбыз. Бул жердеги алты бурчтук 6га бөлүнгөн болчу, анын 1, 2, 3, 4 бөлүгү боюлгон. Демек, бул алты бурчтук 3/2 бөлчөгүнө барабар. Кийинки алты бурчтукту да карап көрөлү. Бул жердеги 6 бирдей бөлүккө бөлүнгөн, анын 1, 2 бөлүгү боюлуптур. Анда бул жердеги бул алты бурчтук 6/2 бөлчөгүн түзөт дагы, ал 3/2ге же болбосо 6/4кө барабар боло албайт. Бул алты бурчтук 3/2 бөлчөгүн түзбөйт. Кийинки бул алты бурчтукту карап көрөлү. Анын 1, 2, 3, 4 бөлүгү боюлуптур. Демек, бул алты бурчтук 6/4 бөлчөгүн түзөт, ал 3/2ге барабар. Демек, бул алты бурчтук дагы 3/2ге барабар. Акыркы алты бурчтугубузду карап көрөлү. Анын 1, 2, 3, 4 бөлүгү боюлгон. Демек, бул алты бурчтук дагы 6/4 бөлчөгүн түзөт. Демек, анда бул алты бурчтук дагы 3/2 бөлчөгүнө барабар.